Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар? Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиев, ошол эле Кубанычбек Аркабаевдин «Өгөй атанын сыры» аттуу сүйүү баяны. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Касиеттүү ысык көлдө түш женде күн катуу ысыды. Кум үстүндө жаткандардын бир тобу бул чызылдаган аптапка чыдай албай эс алуу жайындагы акы төлөп ээленген бөлмөлөрүн карай жөнөшсө, кээ бирлери жээкке жакын көлөкөлүү бактын түбүнө корголошту. Майда толкундар жээкке жетпей чыбырчыктап, көл дагы тынчыды. Эртеден бери элдин көптүгүнөн бакка шака түшкөн жээк дымырады. Таң атпай келип, жээкке жакын өскөн калың мажүрүм талдын түбүн ээлеп, улам басып барып көлгө чумуп, эми чарчаган эки жуп эрди катын достор кумга жая салган төшөнчүлөрүндө сулай жатып, талыкшый тарта уйкуга баш коюшту. Канча жатканын билишпейт. Бир кезде балдардын чуру чуусунан ойгонуп кетишти. Баш көтөрө беришип, биринен бири кичине 3 эркек бала жамбаштарын томполоңдотуп, кыйкырган бойдон көлдү карай чуркап баратканын көрүштү. Балдардын улуусу 9дарда болсо, кичүүсү 3төн өтүп калгандай куракта экен. 6 жаштардагы ортончусу агасы менен инисине караганда кыйкырчаак дагы, кыймылдуудай дагы көрүндү. Булардын артынан 12 жаштардагы купальникчен эжеси шашып өттү. Чарылдап кайдан чыга калышты? Деп уйкусу бузулган аял көл жээгине жетип, суу чачышып, чурулдап ойной баштаган балдарга көз жүгүртүп алып оңдонуп жатты. Жаңы эс алуучулар окшойт. Ушул кээ бир кишилер да кызык, эс алууга дагы балдар менен келеби? Анда эс алганың кайсы? Деди экинчи аял да жактыра бербей. Ошол кээ бир кишилер балдар менен жүрсө жакшы эс алсачы? Деди боор токтой калып балдардын оюнуна кызыга карап калган эркек. Балаң сием, чичам, тигини жейм, муну жейм деп ыйлап жатса каяктагы эс алган? Балдардын үйдө келе түйшүгү жетишет. Ооба десең, баланы өз алдынча эс алдырганга жетпейт. Биздин Нурик 2 жылдан бери лагерге барып атат эс алууга. Эс алып дагы бир нерселерди билип, өз алдынчалыкка үйрөнүп дегендей. Бир балаңарды лагерге жибербей эмне болуп турсуңар? А бул үй бүлө 4 баласын тең лагерге жибере албайт да, деп каршы болду алиги эркек. Аларды бирөө чуурутуп эле ким тууганга мажбурлап жатыптыр. Бир үй бүлөгө 1-2 бала жетет. Ошолорду эле жакшылап багып чоңойтуп алчы. Аталарыбыз айтчу экен, ашка тойсом дагы башка тойбойм деп. А силер азыркы катындар жаман жалкоо болуп кеттиңер. Бага алсаң туудура бербейсиңби? Ошол экөөнү дагы элче бага албай келатабыз, деп тырчыды экинчи аял кебетеси анын жубайы окшойт. Илгерки аталарыбыз эмне үчүн көп балалуу болушкан? Деп чалкасынан жатып, калдайган шляпасын бетине жапкан экинчи эркек сөзгө аралашып, өз суроосуна өзү жооп берип, кайра ага бурсулдап күлдү. Ал убакта презерватив чыга элек болчу. Туура, сактанганды билбей чуурутуп эле тууй берчү да, деп берки аял аны кубаттады. Ошол көп балалуу болгон аталарга рахмат. Болбосо биз азыр жок болмокпуз. Мисалы, менин атам чоң атамдын 9-чу баласы болуптур. Эгер чоң атам 2-3 балалуу болгондо эле болду, бага албайбыз деп токтотуп койгондо, менин атам дагы, мен дагы, ал тургай Кыргызстандагы тең эл жок болмокпуз, деп моюн бербеди биринчи эркек. Айтып атабыз го, эл сактанганды билген эмес деп. Анан бойго бүтүп калса тууй беришти да. Ал убакта аборт деген да жок болчу, деп кубаттады алиги чоң шляпачан эркек. Эмне булар дагы сактанганды билбейби? Деп көп балалуу болууну жактырган эркек аны түрттү. Ал тынчын алган жолдошун жактырбаңкы түрдө карап алып, оорунан козголо берип, обочодон өтүп бараткан аял менен эркекти көрүп, таң кала түшүп сөгүнүп жиберди.
Ой энең, булардын энесинин боюнда дагы бар экен. Итче туйт деп мына ушуну айт. Анан дагы бир кыз бар турбайбы булардын? Ошондо курсактагысы менен 6 болобу? Ооба, андай деле жакыр үй бүлөлөрдөн эмес окшойт, кебетелерине караганда. Эмне үчүн кээ бир кишилер ушундай кыйын заманда көп балалуу болуп жатышат? Деп аялдардын бири эми жоошуй түшүп сурады. Анткени алар балдарды жакшы көрүшөт. Алардын байлыгы балдар. Биз мына 3 күндөн бери бактын түбүндө соолуп жатып эмне таптык? Ал эми тиги ата-энени карагылачы. Балдары менен кандай чыргап ойноп жатышат? Деп алиги балдарды жакшы көргөн эркек ордунан тура калып, кой, мен дагы алар менен ойноп келейинчи, деп көлдү карай чуркаган бойдон кетти. Бак түбүндөгүлөрдүн эми уйкулары качып, чуручу түшүп, суу чачышып, ойноп жаткан балдарды суктана карап отурушту. Бир аздан кийин алиги эркек көп балалуу кишини ээрчитип келип, анын тамекесин тутандырып берди. Ал бак түбүндө отургандар менен жайдары учурашып, тамеки чеккиче кумга отура кетти. Туура эмес суроо берсем кечириңиз, бирок ушундай кыйын заманда эмне үчүн мынча көп балалуу болдуңуз? Деп аялдардын бири капыс дагы, түз дагы суроосун узатып калды. Башкалар андан кандай жооп чыгаар экен деп дымырашты. Өзүн сынай карап турган аялды жалт карап алган эркек көзүн жүлжүйтө берип, тамекисин терең соруп, ойлоно түшүп, анан акырын үн катты. Чынын айтсам, мен бул балдардын өз атасы эмесмин, өгөй атасымын. Кандайча? Деп жарыша сурашты эки аял. Ушундай эле, тиги 5 тең менин өз балдарым эмес, курсактагы гана меники. Сиз 5 баласы бар аялга эч нерсесине карабай үйлөндүм дегени турасызбы? Мындайга бир эле шылтоону көтөрүп чабышчу эле, сүйүп калдым деп. Сиздики андай эмеспи? Анысы да, мунусу дагы бар. Жактырбасаң кантип үйлөнөсүң? Бирок эң негизгиси себеп бир кездеги кылган кылмышым болду. Я, турмушта да ушундайлар болобу? 5 баласы бар аялга кандай кылмышыңыз үчүн үйлөндүңүз эле? Айтып бербейсизби? Айтып берет элем, бирок балдарым күтүп калышты. Узак жолдон кийин шам-шум этели дегенбиз. Мейли, бирок кечинде деле биз ушул жерде болобуз. Шаардан мариновать этип келген этибиз да бар. Ошону шишкебек жасайбыз. Ошондун ооз тийгизгиче келип, кантип 5 балалуу аялга үйлөнүп калганыңызды айтып бербейсизби? Мейли, бирок балдарды жаткыргыча кечирээк болуп кетет го. Болуптур, эртерээк келгенге аракет кылайын. Мейлиңиз, сөзсүз келиңиз, биз күтөбүз. Макул. Көп балалуу аялга үйлөнгөн, жашы 30дан жаңы эле ашкан алиги жигит убада кылганындай эле кечинде бул эс алуучулардын шишкебеги бышып калган кезде келип, жалбырттап күйгөн оттун боюнда муздак сырадан ичип, чокко кактаган куйкум даамдуу эттен жегиче кандайча 5 баланын жакшы көргөн өгөй атасы болгонун кызыктуу кылып айта баштады. Мен 5 бир туугандын кичүүсүмүн. 2 агам жана 2 эжем бар. Ата-энем мени көкүрөк күчүк кенжеси катары эркелетип, эч нерседен кем кылбай өстүрүшкөн. Анын үстүнө менин шахматка өзгөчө шыктуулугум эрте билинди. Бул акыл эс оюнунун ак-кара фигуралары жана анын чатыраш тактасы менен төрөлгөндө эле таанышсам керек. Ата-энемдин айтуусу боюнча, бул оюнду менин тайларым жакшы көрүп көп ойношчу экен. Апам дагы аны эрте үйрөнүптүр. Ал тургай шахмат ийримдерине катышып, мектеп боюнча алдыңкы орундарды багындырыптыр. А бир тайэкен болсо облустук деңгээлге чейин көтөрүлө алыптыр. Алар апамдын себине кошуп, грузиндерчесинен колго жасалган кооз шахмат беришиптир. Ошентип, бул керемет оюн биздин үйгө да кирип, алгач апам атама анын сырларын үйрөтүп, бара-бара экөө тең тайлаш ойной башташыптыр. Анан эже агаларым чоңойгон сайын биздин үй шахмат боюнча мелдештин ордосуна айланыптыр.
кырчылдашкан мелдеш жүрүп жатканда тоскоол болуп ыйлаганымда көтөрүп сооротуп калбаш үчүн жеңилбегенге аракет кылышып, ал тургай ким утулса ошол мени күнү бою багат деп мелдешчү экен. Бирок мен чоңойгон сайын оюнга тоскоолдукту көп жаратып, далай жолу ойнолуп жаткан оюнду бузуп, тизилип турган таштарды чачыптырмын. Ошондуктан мага оюнчукту көбүрөөк сатып беришип, башкага алаксытканга аракет кылышчу экен. Бирок мен болбой эле чоңдордун алдында коюп тизилип турган шахматтын керемет фигураларына умтула бергенимде, мага дагы ошондой эле чатыраш оюнчугун сатып беришип, алгачкы оюнга болгон умтулуум менен үйрөнүүм башталыптыр. Ошол мага оюнчук катары сатылып берилген шахматты мен бир дагы жолу чачпай чоңдорчо ойноого аракет кылганымда, буга ата-энем менен бир туугандарым аябай таң калганбыз дешет. Ал тургай атамдын оозуна сала бергенсип, ушул баламдан чемпион чыгат деген экен. Ошентип 2 жашымда эле шахмат тактасына ээ болгон мен 3 жашымда шахматты кадимкидей үйрөнүп, 4 жашымдан баштап бир туугандарым менен тең тайлаш ойногонго жетишкем. Бирок аны жакшылап үйрөнүп алганымдан кийин кызыгуум сууп, бир тактаны тирмие тиктеп отура бериш балалык учуп күйүп турган курагыма коошпой, аны көп ойнобой калгам. Анткен менен ара чолодогу оюндарымда аны такай ойноп жүргөндөрдү утуп, бул оюнга чоң жөндөмүм бар экенин далилдегем. Көчө боюнда, бак түбүндө ар кимдер менен шахмат ойноп отурган атам кээде мени чакырып алып, өзүн мыкты шахматчымын деп эсептегендер менен ойнотуп, көбүнчө уткан менен сыймыктанып, алгачкы байгелериме өзү да маарып, мага дагы ооз тийгизген болчу. Ошентип мен там-туң басканымды эстей албаганымдай, алгачкы апа деген сөздү качан айтканымды билбегенимдей эле шахматты кандайча үйрөнгөнүмдү эстей албайм. Ал эми чоң шахматка болгон алгачкы кадамдарым, ага башкача көз караш менен кароом, кызыгуумдун өөрчүшү, жөндөм шыгымдын дагы да ачылышы ата-энемдин шаарга көчүп келиши менен башталды. Атам ал убакта жумушу жок болгондуктан колуна тийген иштерди жарбаган акчага чөп башылап жасаса, апам тигүү цехинде баш көтөрбөй көйнөк кече тигип, кара курсагыбыздын 5 баланын окуп чокуусунун камы менен күдүңдөй иштеп отурчу. Андыктан бул учурда биздин үй бүлөнүн шахмат ойноор чамасы жок болуп калган. Бирок бир күнү мен окуган мектепте шахмат боюнча мелдеш өтүп, байгелүү 3-чү орунду алып, бардыгын таң калдырдым. Атам буга жетине албай, уткан акчалай сыйлыгыма ырымдап чоң шахмат тактасын сатып алып, алган мактоо баракчамды көрүнөө жерге илген. 3-класстын окуучусунун ушундай чоң мектепте өзүнөн алдаганча улуу балдарды утуп, 3-орунга ээ болушу Жогорку шахмат федерациясынын төбөлдөрүнө угулуп, бат эле мен республикалык деңгээлдеги машыктыруучулар түзгөн ийримдерге катышып, алардан сабак ала баштадым. Шыктуулугума машыктыруучуларым жарашып, ага тынымсыз изденүүлөрүм көмөкчү болуп, ийгиликтерди биринин артынан бирин жарата баштадым. Республикалык деңгээлдеги өспүрүмдөрдүн мелдешине биринчи жолу катышып жатсам да көптөрдү жеңдим. Башка орундарга илинбесем деле бул биринчи мелдешим деле көзгө көрүнө түштүм. Менден көптү үмүттөнгөн машыктыруучум Жыргал агайымдын сүрөмөлөөсү менен кийинки жылы байгелүү 3-орунду жеңдим. Ошентип, анан жеңиш коштогон ийгиликтер биринин артынан бири келе баштады. Шахматтын арты менен көптөгөн өлкөлөрдү кыдырып, ар түрлүү оюнчулар менен беттешип, тажрыйба топтоп, жаман эмес оюндарды көрсөтүп жаттым. Ийгилик дагы көп кечикпей келип, өспүрүмдөр арасындагы биринчиликти жеңип, чемпион аталдым. Республикалык ачык биринчиликте 4-орунду камсыз кылдым. Айтор спорттук карьерам шыдыр кетти. Бирок
Бирок шахматтан башка да жашоо бар эле. Азыр ойлоп көрсөм, эрте жетишкен ийгиликтерим жаңы калыптанып келаткан мүнөзүмө терс таасирин тийгизе бериптир. Кудайдан берилген шык жөндөмүмдү өзүмдүн артыкчылыгым катары баалап, башкаларды үстүртөдөн карап, акыл оюнунун чемпиону деп мактап, көтөрмөлөп коюшса, өзүмдү гений сезип, айтылган акыл кулагыма кирбей, өзүнүкүн бербеген көк жана текебер мүнөз күтүп, чалчаңдаган эрке бала болуп чоңойдум. Мындай кыял күтүүмдүн арты жакшы болбосун ата-энем, бир туугандарым акыры байкап, акылга чакыра баштагандары менен мен аларды уккум келбеди. Анын үстүнө шахматтан акча таап, алардын камкордугуна да муктаж болбой бараткам. Ал тургай үй бүлөгө каражат жагынан жардам бергенге да жетишип калган элем. Ошон үчүн улууларды көп тоготкон жокмун. Мендей бала ата-эненин жетегинде турмушка акырындан көнүп, ылдыйдан өйдөнү карай өсүп жүрүп отурушу керек болсо, мен шахматтык шыгым көтөргөн бийиктигимден ал жашоону үстүнөн карапмын. Өзүмдү шахматтан башкага тиешем жоктой сезип, турмуштун көптөгөн зарылдыктары менен кыйындыктарына даярдабапмын. Улуулардын айткан акылын кулагымдын сыртынан кетирип, өз билгенимди жасап жүрө берипмин. Өзүмдү шахматка арнасам да, чатыраш тактанын боюнда тирмейип эле отура бербейсиң да. Башкада бош убакыттар менен тышкы таасирлер, достор бар дегендей, а мен болсо алардын сыймыгымын, макташат, көтөрмөлөшөт, кошоматтанышат дегендей. Эгер мен жөнөкөй бала болсом, турмуш кыйынчылыктарына астейдил көнүп, акырындан анын соккуларын кабыл алып, баардыгына даяр болмоктурмун. Айтор, абу дегеним менен менин мүнөзүмө, шык талантыма, үй бүлөлүк шартыма жараша жашоом ушундай кетери, тагдырым ошондой жолго түшөөрү жазмышыма атайын жазылгандай. Белгилүүлүгүмө, жаштар арасындагы чемпиондугума жараша менде тааныштар жана өзүн мени досу катары санагандар көп эле. Алардын сылап сыйпаган сыйынын үстүндө жүрүп, көп терс таасирлерге кабылып, жаман адаттарды жуктурупмун. Керек болсо, мен өз курагымдагылардан мурда аракты, тамекини, ал тургай нашааны тез үйрөндүм. Анткени мен теңтуштарыма көп кошула бербей, улуу балдар менен жүрчү элем да. Алар жасаганды жасап, кылганды кылып, арактан кылт эттирип, тамекини чычайта тиштеп, жыттанып калбаш үчүн артынан сагыз чайнап, нашаадан чегип, өзүң жерде көшүлүп отурсаң да жаның менен асмандагы рахат мейкиндигине учуп дегендей. Терс жашоонун азгырыктуу жолун көрүп калган болчумун. Бирок менин аларды басып турган шахмат деген чоң кумарым, дүйнөлүк чемпион болуу деген бийик кыялым бар болгондуктан, бул терс адаттарга көп алдырган жокмун. Шахматтык тыкыз машыгуу графигимде буларга жол бермек эмес. Ошентип дагы да болсо шахмат мындай жолго өзү түрткөнү менен ага чөгөрүп жибербей, кайра өзү тартып алды. Ара чолодо жанагыдай балээлерге алаксый түшкөнүм болбосо, спорттук чеберчилигим менен тажрыйбамды арттыра бердим. Жеңиштер биринин артынан бири келди. Жеңилүүлөр сейрек болду. Антип-минтип мектепти аяктаганымча төшүм медальга, бөлмөм сый барактарга толду. Көптөгөн өлкөлөрдү кыдырдым. Орто мектепти аяктаган соң, өлкөдөгү спорттук окуу жайларды тоготпой, келечекти ойлоп, экономика адистиги менен шаардагы мен деген окуу жайлардын бирине өттүм. Буга дагы болсо чемпиондугумдун чоң көмөгү тийди. Студент болгонум эле болбосо, баягы окуу менен спорт айкалышкан жашоом башталгансыган. Бирок бул жерде мени башка сыноо күтүп туруптур. Ал далайларды бактылуу кылып, көптөргө жашоонун ачуу дамын сездирген, ар бир айры буттуу, жумуру баштуу пенде кабылчу бир аты махабат, дагы бир аты сүйүү деген ыйык сезим болчу. Окуу башталган күнү 5-6 жыл чогуу окуй турган курсташтарым менен жолугуп, таанышуу
мени андай деле толкундантпады. Жашабай жатып көп жерлерди кыдырып, көп кишилер менен тааныша бергеним буга себепчи болду окшойт. Ошентсе да биринчи сабакка кечигип барууну осол көрүп, белгиленген убактан алда канча эрте көрсөтүлгөн аудиторияга баш баксам, 10 чакты студент орун алып, ал тургай алды таанышканга жетишип калгандай элес калтырды. Жаман оюмда шахмат боюнча жаштар арасында чемпион болсом, баардыгы эле Марлис Шарипов деген шахматчы сен белең деп таанышат болушу керек деген дымагым бар. Мага босогону аттаганымда эч ким деле өзгөчө мамиле кылбады. Саламыма жараша алиге алышып, сүйлөшкөндөрүн уланткыча менин кайда отураарым гана аларды кызыктыргандай карап калышты. Мен буйдала түшүп, эки жакты каранып алып, экинчи катардагы кыздын жанына отура кеттим. Ал мени кылчак карап алып, нары жылганда ак саргыл жүзү албыра түшкөнүн, көзү бакырайып чоң жана жашылдангандай коймолжуп турарын байкадым. Жаңы курсташтарымдын кеби кимдин каяктан экени менен ал жакта болгон болбогону, тааныштарын сураштыруу менен жай таанышуу иретинде жүрдү. Мен кепке аралашкан жокмун. Жаңы курсташтарым элеттен келген эндики балдар экени байкалып, өзүмдү шаарлык сезип калган жаным чынында аларды жактыра берген жокмун. Алиги жанымда отурган кыз дагы сүйлөбөстөн кээде гана жан жагын жал-жал карап коюп, чочуркагансып отура берди. Жаңы группалаштарым биринен сала бири келип, чакан аудитория студенттерге толуп кетти. Күжү кеп күчөп, бири-бири менен сүйлөшүү, таанышуу күчөдү. Дале болсо алиги кыз экөөбүз үндөй элекпиз. Ал кыз каадасын сактап созулуп отурса, мен эч кимди теңсинбей мелтиредим. Теңинен көбү эркек, азыраагы кыз, жаңы группалаштарымдын арасынан акыры мени тааныган бирөө табылды. Сен шахмат боюнча чемпион Марлис Шариповсуңбу? Дегенде мен бул күтүүсүздүктөн селт эткеним менен кайра ичимден компое түшүп баш ийкедим. Баары мени жалт карашты. Мындай суктанган көздөргө көнүп калган жаным кебелбей ордумдан акырын копшолуп койдум. Шаар боюнча чемпионсуңбу же район боюнчабы? Бирөө олдуксун суроо узатты. Марлис деген өлкөнүн жаштар боюнча чемпиону, деди алиги мени тааныган жигит мен үчүн жооп берип дагы кошумчалады. Андыктан биз сыймыктанып койсок да болот окшойт. Мен эмне деп жооп береримди билген жокмун. Тек гана айланта карап жылмайып, өзүмө тааныш суктанганга аралашкан көз караштарды байкадым. Алиги жанымдагы кыз гана уялган сымал жүзү албырып, мени дагы бир жолу бакырайган көзү менен карап алды. Ошондо канча жолку чемпионсуң? Деп сурады дагы бирөө. Бир жолку, деп бул жерден мен биринчи жолу ооз ачтым. Аракеттегиби же былтыркыбы? Деп өзүнүн шахмат боюнча нөл экенин далилдеген суроосун узатты тиги. Былтыркы, дедим мен кыжырым келгенден улам, түшүндүрүп отургум келбей. Марлис деген аркеттеги чемпион. Анткени быйылкы чемпионат өтө элек, деди алиги мени тааныган шахмат тууралуу маалыматы бардай жигит. Буюрса биздин группалашыбыз быйыл дагы чемпиондукту колдон чыгарбайт деп ойлойм. Аракет кылам, дедим мен. Мен чынында шахматка анча түшүнө бербейм. Таштарды тизип коюп тирмейип отура беришсе, бери жакта туруп менин ичим бышып кетет, деп бирөөсү мени дал ортого берип калгансыды. Анан эч кыймылдабай отура беришип, спорт дегендерине таң кала берем. Спорт деген кыймылдуу болот да, деп аны дагы бирөө сүрөдү. Ооба, мага футболдон өткөн спорт жок. Анан көкпөрү тартсаң, Шахмат деген акылды өстүрүп, мени иштетүүчү спорт, деп мен чыдабай кетип каяш айттым. Туура, ар бир спорттун өз ышкыбоздору, өз орду бар. Түшүнүп кызыкканга шахматтан өткөн оюн жок. Шахматты көп ойногон адам турмушта дагы туура жүрүштөрдү жасайт деп окугам, деди дагы бирөө мени колдоп. Аңгыча окутуучу кирип келип, баардыгыбыздын көңүлүбүз ага бурулду. Калбаат баскан, калдайган кара шляпасы менен кара муруту көзгө биринчи урунган өзүн
Сарбан Калматов деп тааныштырган орто жаштардагы ал кураторубуз болгонун айтып, биз менен дагы четибизден тааныша баштады. Марлис Шарипов деп ал мага келгенинде көтөрүңкү түрдө айтып, мен өзүм тууралуу ооз ачып айтканымча болбой оозуна бакылдады. Марлис Шариповду балдар баарыңар эле билет чыгарсыңар. Бул келечектеги көптү үмүттөндүргөн шахматчыбыз. Өлкөнүн жаштар арасындагы шахмат боюнча чемпиону. Буюрса мындан Каспаров сыяктуу дүйнөлүк шахматчы чыгаарына ишенем. Ошон үчүн мен Марлиске сабак бергем деп мен сыймыктанам. Ал эми силер аны менен бирге 5 жыл окугам деп ооз толтура айтасыңар. Андыктан баарыңар чемпиондун группалашы болгондон кийин шахматты жакшы ойношуңар керек. Кана, баарыңар эле шахмат ойногонду билесиңерби? Мен билбейм, мен дагы, деген 2-3 үн угулду. Шахмат ойногонду ушул убакка чейин үйрөнбөгөнүңөр уят. Ал мээнин жакшы иштешин шарттайт. Баардык тармактарда туура ойлонууга жардам берет. Өзгөчө экономикада. Ошондуктан шахмат ойногонду үйрөнүш керек, деп келип ал мага капысынан кайрылды. Марлис, сен менин дарсымдын аягында группалаштарыңа шахмат боюнча азыраак сабак өтө аласыңбы? Өтөйүн, дедим мен. Шахматты сүйөрүн сүйлөгөнүнөн билдирген окутуучунун сабагынан соң мен өзүмө анча жага бербеген жаңы группалаштарыма шахматтагы фигуралардын жүрүшү тууралуу айтып дагы, тактага чийип көргөзүп дагы бердим. Кечиресиз, деди мен отура бергенимде жанымдагы кыз. Мен жана агай сураганында уялганымдан унчуккан эмес элем. Мен дагы шахмат тууралуу эч нерсе билбейм. Дагы бир жолу фигуралардын жүрүшүн көргөзүп коесузбу? Деди уялыңкы түрдө сүзүлө карап алдыма ак баракты жылдырып. А сиздин шахматыңыз барбы? Деп сурадым мен, ал берген кагазга шахмат фигураларын тартып жатып. Жок, каяктан? Деп чочугандай жооп берди ал. Мен айылдан бир чамадан оокатым менен эле келгем. Анын үстүнө биздин үйдө фигуралары толук эмес шахмат бар болчу, деди ал дирилдеген үнүнөн улам сөздөрүнүн эч кандай жасалмасыздыгын байкалтып. Мен ага дагы бир жолу шахматтагы жүрүштөр тууралуу түшүндүрүп бердим. Ал болсо эми тартынганын жоюп, менден дилгирлик менен сурап жатты. Анын ачык айрымдык аралаш баyoолугу, шахматка болгон дилгирлиги мага жагып, кийинки дарс башталгыча бул акыл эс оюну тууралуу айтып берип, эртеси күнү өзүмдүн көп шахматтарымдын бирин алып келип бермей болуп убада бердим. Кийинки күнү убада кылганымдан да ашыра бир эмес 2 шахматты ала келип, бирин бүткүл группага тапшырып, экинчисин Айзерек аттуу алиги кызга белектедим. Сарман Калматов агайдын тапшыруусу менен группага шахмат сабагында өтө баштадым. Ошентип жаңы окуу жылынын шаңдуу күндөрү өтө баштады. Мен баягы биринчи жолу кирип келип, Айзерек аттуу кыздын жанына отурган бойдон жылган жокмун. Айзерек да орун которбоду. Ал шахматка болгон дилгирлигинен жазбады. Мен ага дегеле бүт группага шахмат үйрөткөнгө тырыштым. Анткени мен шахматты сүйчүмүн. Ушул бүт дүйнө чатыраш тактанын үстүнөн үңүлүп, анын ар түрлүү фигуралары менен чабышкан дүйнөлүк согуш жүрүп жатканда, группамда анын жүрүштөрүн билбегендиктердин болуусу мен үчүн уят иш эле. Бирок алар бат эле үйрөнүп кетишти. Чабалдары, күчтүү ойногондору чыгып, тыныгуу учурунда сабактан соң кырчылдашкан кызуу оюндар болуп кетчү болду. Айзерек дагы мурда ойноп жүргөндөрдөн кем ойнобой калды. Ишимден майнап чыгып, бул керемет оюнду ойноочулардын санын көбөйткөнгө салым кошконума кудуңдап жүрдүм. Шахматтын арты менен чогуу окугандар менен мамиле тездик менен уланып, бул көбүнчөсү айылдан келген, бир караганда маңыроо чалыш жигит кыздар сабак жагынан керек болсо менден жакшы билерине көзүм жетти. Алар жөн жеринен тестирлөө боюнча жогорку упай алып, бул абройлуу окуу жайга өтүшпөгөнү көрүнүп калды.
Ал эми Айзирек экөөбүздүн ортобуз акырындан жакындашып бараткансыды. Ал шаар кыздарындай бетке айтма, шаар болсо да мындай мүнөзүнүн артында кандайдыр өзүнө гана жараша турган тартынчаактык, басырынбаган назиктик бар болчу. Башка айылдан келген группалаш кыздардан ачык айрымдыгы айырмалап турса, мен билген шаарлык кыздардан ал кандайдыр билинбеген ийменме жагымдуулугу менен өзгөчөлөндү. Айтор, мен андан өзүмө өзүм түшүндүрүп бере албай турган жүрөгүмө жакын жагымдуулукту таптым. Ал дагы мага тартылып тургандай сезилди. Буга анын ар кимге кылган, мээрими сезилип турган мамилеси себеп болгон окшобойбу? Айзиректе ар бир эркекти өзүнө тартып турган кандайдыр касиет бар эле. Ал мээримдүү мамиленин таттуу даамын сезип калган ким болбосун дагы да татып, түбөлүк ажырагысы келбей калмак. Кыскасы, мурда аял заты дегенге келгенде, кайдыгер мен аны көргүм келип эле учуп күйүп калдым. Жанынан жылгым келбей, ар кандай шылтоолорду издеп тапчу болдум. Таанышканыбызга 1 ай боло электе эле киного, концертке чакырып жибердим. Бирок ал туугандардыкында жүргөнүн айтып, үйгө кечигип баргандан уяларын, окуп баштабай жатып кинологон өзүнө дагы жакпасын айтып сылык баш тартты. Мен аргасыз аны менен бирге окуганым эле ыраазы болуп, ушул учурда айланасында чарк айланып, ар бир кыймылымдан ага болгон арзуумду билдире баштадым дейсиң. Мунумду чогуу окугандарым айкын сезип, эми экөөбүздүн кыз жигит болуп кол кармашарыбызды эле күтүп калышкансыды. Ошентип 1 айга жакын убакыт өттү. Бир күнү окуу жайдан чогуу чыгып, мындай баса бергенибизде жан жактан бирөөнүн жоон үнү угулду. Айзирек! Биз бурула берип, жамажайын жайылта жылмайып бак түбүндө турган кызыл жүздүү жигитти көрдүк. Кандайсың, жаным? Деп ал бизди карай бутундагы капкара болгон жалтыраган туфлисин кычырата басты. Окуу кандай? Жакшы, деп Айзирек наздуу жылмайды. Менин ичим туз куйгандай ачыша түштү. Заманам куурулуп кетти. Сөз боюнча келдим, деди жигит Айзиректи азыр эле басып жыгылчудай болуп кучак жайып. Татынакай болуп кеткенсиң го? Мурда эле татынакай болчумун, деп Айзирек мурчуйду. Мунусу мага негедир жасалма сезилди. Огу бетер жаман болуп кеттим. Мурдакыдан дагы, деп күн ысып турса дагы узун жеңдүү көйнөк кийген ал шадылуу колу менен капшыра кучактарда кыз артка кетенчиктей түштү эле жигит 2 карыдан алганга жетишип, өзүнө олдоксон тартып чекесинен чоп эттире өөп алды. Жапайы, деди артка булкунуп бошоно берип ак саргыл бети албыра түшкөн Айзирек. Сенин ушундай аюулугуң качан калат? Же эмгекчил айылыңдын көчөсүндө жүрөсүңбү? Биякты деген шаар дейт. Шаар деп өзгөрбөйм мен. Мени көрүп шаар өзгөрсүн, деди жигит. Өзгөрүпсүң го, тим эле кычырап, деди кыз жалаң жаңы кийинген анын өнө боюна көз жүгүртүп. Сен үчүн кычырадым, Айзи. Сыртыңды кычыратканың менен ичиңден баягы эле аюусуң да. Кандай болсом дагы сага жагаарыма ишенем. Жүрү, кеттикпи? А бу ким? Деп жигит мени көзүнүн төбөсү менен карады. Таанышып алгыла. Бул менин группалашым Марлис. Марлис, бул менин классташым Айылчы, деп Айзирек экөөбүздү тааныштыра кетти. Айзинин будущий күйөөсү болом, деп жигит кайра Айзирекке кайрылды. Бол, кеттикпи? Машинаны кооздотуп койгом, тиги бактын түбүндө турат. Эмнеге кооздотосуң? Жөн эле жапайылана бересиңби? Марлис, менин классташым ушундай тамашакөй, деп Айзирек аны зекимишетти. Айзирек, сүйлөшпөдүк беле, койчу ушул думуктурма шаарды, кеттик, ташта баарын, чындап күйүп-бышып жиберди жигит. Сен эле сүйлөгөнсүң, мен унчуккан эмесмин. Мен окушум керек, аю, деп кыз так кесе жооп берсе дагы, аю дегени мага аны эркелеткендей туюлду. Сен башыңды ийкегенсиң, Зирек. Мага ошол эле жетиштүү болчу. Мен сага атайын келдим, кеттик, деп жигит болбой эле көшөрдү. Айзирек, бул сени ала качкан атат окшойт. Үйүңө жеткирип коеюнбу, деп мен чыдай албай кетип,
кийлигиштим. Эй, сага эмне керек? Деп бетинен кызылы тамып, алибеттүү тулкусунан жапайы күчү байкалган жигит мага опурулду. Болду, деп ортого түшө калды Айзерек. Марлис, бул ушундай тамаша көй, көңүлүңө алба. Эртең окуудан жолугабыз, жакшы бар. Мен уккан кулагыма ишенбегендей селее түштүм. Мага акшырая жаман көзүн агыткан жигит Айзеректи бир колу менен карыдан алганда ал анын эркине көндү. Экөө узап кетишти. Айзеректин апыкай колу өзүн далыдан алган жигиттин жоон жолпу колуна жооп кылгандай анын белине коюлганы көзүмө жаман учурады. Аялуу нерсемди колуман жулдургансып, оордумдан жылбай тура бердим. Аны экинчи көрбөсүмө ишенип турдум. Айзерек менен жакшы маанайым, бүткүл үмүтүм, кыялдарым, жакшылыктарым бирге кетип калгансыды.